жиынга чакырылгандар Бишкек шаардык мэриясынын даярдык администрация сабагынын түзүлдүк жана аймактык бөлүмдөрүнүн билим берүү мекемелеринин жетекчилери, мекеме ишканалардын мамлекеттик тил боюнча адистери жана жалпы маалымат каражаттарынын өкүлдөрү катышып отурат. Жыйынды Бишкек шаардык мэриясынын анда эмесе мамлекеттик тил саясаты жана улуттук нарк деген аталыштары жыйынды ачыктап жарыялоого уруксат бериңиздер. Сүйінов Данияр Умарбековичке беріледі. Жақынырақ. Бастырып алайын. Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер, жыйындын ардактуу коноктору. Улуу данышман Чыңгыз Төрөкулович Айтматов айткандай, ар бир элдин тили адамзаттын мүлкү. Элдин маданиятын сактап, муундан муунга өткөрүп берүүдө улуттук мүнөздүн, инсандын, этникалык топтун, улуттун калыптанышында чечүүчү ролго ээ болуусу тилдин эң маанилүү кызматы болуп саналат. Мамлекеттик тил жөнүндө мыйзамдын кабыл алынганына быйыл 33 жыл толгонуна карабастан, бүгүнкү күндө Кыргызстандагы тил саясатында мамлекеттик тилди өнүктүрүү маселеси дали колду ишке ашады. Буга чейин мамлекеттик тилди колдоо боюнча жигерлүү күч-аракеттер жумшалганына карабастан, азыркы мезгилде натыйжалуу тил саясатын өркүндөтүүдө кескин өзгөрүүлөрдүн болгонуга байкалбай келет. Мамлекет тарабынан мамлекеттик тилди мамлекеттик деңгээлде колдоо, өнүктүрүү жана жайылтуу багында аракеттер көрүнө башталды. Буга мисал катары 2026 жылга чейин Кыргыз Республикасынын өнүктүрүүнүн улуттук программасы жөнүндө Кыргыз Республикасынын президентинин номер 435 жарлыгында мамлекеттик тил өнүктүрүү программасы мамлекеттик саясаттын милдеттүү элементи болуп саналат. Кыргыз тили ар кандай өзүн таануунун, интеграциялануунун жана коммуникациялардын инструменти болууга тийиш деп белгиленгенин айтууда болот. Президенттин жарлыгына ылайык мамлекеттик тил комиссиясы да кайра мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссия болуп өзгөрүлүп түзүлдү. Ошондой эле укуктары да бир топ кеңейди. Кыргыз Республикасынын президенти караштуу мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиясынын жетекчилиги астында мамлекеттик тилди өнүктүрүү боюнча бир топ маселелер ишке ашууда. Ал эми учурда 2021-25 жылдары Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тил өнүктүрүү жана тил саясаты өркүндөтүү программасынын негизги багыттары болуп, кыргыз тилди башкаруунун тили болуусу үчүн иш кагаздарын мамлекеттик тилге жүргүзүүнү өнүктүрүүгө кесиптик тил катары калыптандыруу механизмин киргизүү маселеси турат. Учурда мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиясы мамлекеттик органдарда мамлекеттик тилди колдонушу жана абалы жөнүндө Кыргыз Республикасынын министрлик кабинетинин 2022 жылдын 30 апрелдеги номер 15 протокол тапшырмасынын негизинде жана Кыргыз Республикасынын президентинин улуттук нарк жөнүндө 2022 жылдын 20 майында номер 157 жарлыгынын 4-пунктуна ылайык республикасынын баардык аймактарында жыйын өткөрүүдө. Тил бул ар бир элдин каны жаны. Тил анын тажрыйбасынын, дүйнө таануусунун, маданиятынын, тарыхынын ашташуусу. Акырында тил улуттун кубанса кубанычы, кайгырса кайгырысы жана акыл эси экенин залка жазуучубуз Чыңгыз Төрөкулович Айтматов таасын айткан эмеспи. Мына ушуну өзгөчө орус тилдүү шаардык жаштарыбыз өз тилинде сүйлөөгө да, иш жүргүзүүгө да мойну жар берген чиновниктерибиз жакшы түшүнүшү керек. Сөз кезде келгенде айта кетейин. Ким элге кызмат кылам, эл жүгүн аркалайм деп мамлекет кызматта жетекчилик орунда отурса, ал тил үчүн күйүп, тил үчүн да кызмат кылса деп айтар элем. Министрлик кабинетинин мүчөлөрү, депутаттар, мекеме уюмдардын, күч органдарынын жетекчилери өздөрү кыргызча сүйлөп, мамлекеттик тилде иш алып барып, кызматкерлеринен да ушуну талап кылыш керек. Кыргызча сүйлөгөндү билбесе үйрөнүшсүн, иш жүзгөндө билбесе окушсун. Ниетине соңдоп жүрөгүбүздү берсек, аталган маселе оң жагына чечилерин ишенем.
Мамлекеттик тилде иштөөгө бизге каалоо гана керек. Биз өзүбүз үлгү бололу деп азыркы учурда бул маселеге олуттуу мамиле жасап, документти мамлекеттик тилде жүргүзүшүнө көңүл бурулууда. Ошондуктан шартка шылтоолоп, илгертеден келаткан инерция менен эле иштей берүүнү токтотуп, өз тилибизге, демек элибизге кызмат кылууга чакырам. Мамлекеттик тил саясаты, мамлекеттик саясаттын ажырагыс болгондо да эң маанилүү бөлүгү. Демек биздин тилек өз өлкөбүздө, өз тилибизде сүйлөп иштели деген табигый талап. Башка этностор өкүлдөрүн өз айланыбызга бириктирип, ынтымакта иштетүүнүн бирден бири жолу өлкө саясаты өзөгү болгон өз тилибизде иш алып баруу. Ошондуктан баарыбыз эң ириде эне тилибизге кызмат кылуубуз менен элибизге ак санаган адал эмгек өтөөрүбүздү терең түшүнөлү. Урматтуу бүгүнкү жыйын катчылары, өзүм жөн айтып кетсем, мен өзүм көп жыл эл аралык өмүрдө иштегем. Ал жерде билесиздер, орус менен аңгыз тилде иш алып барылат. Анан мону 14 жыл иштегенден кийин мамлекет кызматка келгенде биринчи айланып кыйналдым. Өзүм уялдым, 4-5 тилде сүйлөгөн менен кыргыз тилде жазганда кыйналыш керек. Сүйлөгөн сүйлөп келсин, бирок жазганда абдан кыйналдым. Кудайга шүгүр, аялым кыргыз тилчи болуп, күндө кечинде окутуп өзүм окуп. Окуучу катары окуп, 3 айдан кийин кыргыз тилге барып тапшырып, тестке Б2 алдым. Анан 3-4 жылдан бери үйрөнүп атабыз, буюрса. Ушундай бир аракетке басак болду. Анан сизге белгилүү болгондой 2020 жылдын 13 ноябрда Кыргызстан президентinin жарлыгы менен Кыргыз жараны концепциясы бекитилген. Ушул концепциянын, бул идеологиялык концепцияда, ушул концепциянын бирден бир багыты, бул негизги багыты, бул кыргыз тилди мамлекет тилде өнүктүрүү. Ал жерде ушул кыргыз тилди өнүктүрүп, интеграциялоо тилге багытына чыга албаш керекпиз. Сөзсүз биз көп этносто эл болгондон кийин мамлекет болгондон кийин башка этностун өкүлдөрүнүн да тилдерин өнүгүүгө сактаганга биз мамлекет тараптан да чоң көңүл буруш керекпиз. Туура. Ошол урматтуу жыйын катчылары, сиздерге каалап кеткен ийгилик, бүгүнкү иш-чара натыйжалуу болсун. Көңүл буруңуздар үчүн чоң рахмат. Саламатсыздарбы, бүгүнкү жыйындын катышуучулары, урматтуу Каныбек Осмоналиевич, урматтуу биздин Бишкек шаарынын администрациялык кызматкерлери, катышуучулар, билим берүү мектептеринин жетекчилери, биздин Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинде бүгүн ушул жыйын өтүп атканы бул абдан терең мааниге ээ деп айтсак болот. Бул жылы биздин Кыргыз улуттук университети 90 жылдык мааракесин белгилеп жаткан жылы болуп эсептелет. Биздин улуттук университеттин тарыхына эгер кайрылсак, мына бүгүнкү теманын өзүнүн аталышы улуттук нарк деп айтылып жатат. Мамлекеттик тил саясаты жана улуттук нарк деген маанидеги бүгүн жыйын болуп жатканы бул өзүбүздүн улуттук университеттин жаралышынан баштап тарыхын эгерде карап көрсөк, биз 32 жылдан техникум деген ушундай техникум деген мурдакы атыбыздан педагогикалык институт болуп даражабыз жогорку окуу жай деңгээлинде белгиленген датаны алып жатабыз, ушу менен 90 жыл деп. Бирок чынында алып келгенде биздин жаралышыбыздын түбүндө 1925 жылы Кыргызский институт просвещения Киринпрос деп кыскаруусу менен түзүлгөн учурунда ушул Киринпростун башында турган эң белгилүү адамдардын ысымдарын айтсам, сиздер
мен ойлойм ушу улуттук нарк жөнүндө бекер сөз болгон жок деп түшүнөт болушуңуздар керек. Анткени Касым Тыныстанов өзү ошол институтту бүтүрүп, анан биздин биринчи билим берүү министрибиз болгон Касым Тыныстанов ошол менен бирге биринчи окуу китептердин ошол учурдагы латин алфавит ареби болобу же башкача ареп болобу ошого түздүп, оңдоп, жазып элге жайылтып турган агартуучулардын бири болгонун жакшы билесиздер. Ишенал Арабаев дагы ошол Киринпростон чыккан белгилүү биздин билим берүүгө кошкон салымы бийик болгон адамдардын бири. Сатыбалды Нааматов ошол бир кездеги чыккан ошол муун бүт бары ушул биздин улуттук университеттин өнүгүшүнө өтө зор салым кошкон адамдар. Аларды дагы өз учурунда 30-жылдарда репрессияларда тилге көбүрөөк көңүл бурган үчүн, улуттук тилди жайылтышка аракет жасаган үчүн, жана ошондой бир кыргызым, улутум деген сөздөр үчүн дагы ошол күнөөлүү националист катары дагы ошондой күнөөлөр менен күнөөлөнүп, өзүнүн өмүрүн ошол биздин кыргызыбыздын, өзүбүздүн тилибизге, тарыхыбызга көп көңүл бурган адамдар катары өтүп кетишкен бул өмүрдөн. Бирок салымы мына биздин улуттук университеттин тарыхында дагы 90 жылдыгына бир топ жыйындардан биз айтып жүрөбүз. Жакын арада эле биздин деле улуттук университет жалпы билим берүү мекемелеринин ичинде улуттук комиссиясынын өзүнчө текшерүүсүнөн өтүп аткан учурда бир топ бизде болуп жасалып жаткан иштерди туура жагынан табылып айтылган сөздөр да болду. Бизге кээ бир учурларда биздин иш кагаздарыбыз чала була башы орусча болуп, ортосу кыргызча, аягы түшүнүксүз болгон кагаздардан кутулуп турган учурубуз. Биз муну дагы туура кабыл алып, ошонун үстүндө иштеп жаткан учурубуз. Азыркы жетекчи Каныбек Осмоналиевич өзү билим берүү тармагына абдан зор салым кошкон адамдардын бирибиз. Биз сыйлаган агайыбыз деп да айтсак болот. Анткени биздин физика кафедрасында профессор катары эмгектенип, азыркы учурга чейин өзүнүн лекцияларын, сабактарын кыргыз тилинде студенттерге берип жаткан учуру. Мен ойлойм, ошон үчүн бүгүнкү ушул жыйындын өтүшү биздин улуттук университетте биздин дагы ушул майрамдык жылыбызга туш келгени өзгөчө майрамдык маанисине дагы ээ деп айтсак болот. Мен баарыңыздарды биздин майрамыбыз менен чогуу ушул бүгүнкү ишиңиздер, мына Каныбек Осмоналиевич ушул жерден баштап атканыңыз абдан символикалык нерсе, абдан бир терең маанидеги иш деп белгилейм. Ишиңизге ийгилик болсун. Бүгүнкү биздин конокторубузга көбү, мен ишенем, ушул университетте өз учурунда билим алгандар да бар болушу мүмкүн. Өздөрүнүн факультеттерин ушул жерден табышат, көрүшөт. Бир топ өзгөрткөнгө, жаңы багытта өнүккөнгө салым кошконубузду сиздер да көрүп алганыңыздарга биз да ыраазыбыз. Рахмат чоң сиздерге. Рахмат, Канат Жалилович. Кийинки сөз Бишкек шаардык кеңешинин төрагасынын орун басары Абдыайман Жылдызбек Асанкулович. Саламатсыздарбы, жыйындын катышуучулары. Мен ушул Бишкек шаардык кеңешинин тилге болгон саясаты жөнүндө бир аз маалымат берип кетейин. Кыргыз Республикасынын Конституциясына Кыргыз Республикасынын борборунун статусу жөнүндө мыйзамына ылайык Бишкек шаары Кыргыз Республикасынын саясий, экономикалык жана административдик борбору болуп саналат. Борбор шаардык укуктук абалы, жергиликтүү өз алдынча башкаруунун өкүлчүлүктүү органы катары Бишкек шаардык кеңешине функционалдык, өкүлчүлүк жана коомдук милдеттерди аткаруу жана байланышкан кошумча жоопкерчиликти жүктөйт. Бишкек шаардык кеңеши ченемдик укуктук актыларды кабыл алуу, чыгаруу укугуна ээ. Өз ичинде Бишкек шаардык кеңеши Кыргыз Республикасынын Конституциясынын Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө жарандардын айрылууларын кароо тартиби жөнүндө Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тил жөнүндө мыйзамдардын жетекчилик алат. Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө мыйзамынын 24-беренесине ылайык ченемдик укуктук актынын долбоорун мамлекеттик тилде гана кароого,
киргизүүгө жол берүү жөнүндө чечим кабыл алган жергиликтүү өз алча башкаруунун өкүлчүлүктүү органынын ченемдик укуктук актысынын долбоорун кошпогондо ченемдик укуктук актынын долбоору кагаз түрүндө электрондук сакталмасы менен кошо мамлекеттик жана расмий тилде киргизилет жана ченемдик укуктук актылар мамлекеттик жана расмий тилде кабыл алынат. Тиешелүү администрациялык аймактык бирдиктин аймагында мамлекеттик тилди билген адамдардын көпчүлүгү жашаган шарттарда жана жергиликтүү өз алча башкаруунун өкүлчүлүктүү органынын тиешелүү чечими болгондо жергиликтүү өз алча башкаруунун тиешелүү өкүлчүлүктүү органын ченемдик укуктук актысынын мамлекеттик тилде гана кабыл алышына жол берет. Бишкек шаарында көп улуттуу калк жашагандыктан расмий тилдеги кайрылуулар көптүк кылат. Бирок 2022-жылы мамлекеттик тилде кайрылуулардын саны көбөйдү. Келген кайрылууларга мыйзамга ылайык келген тилинде жооптор мыйзам тарабынан белгиленген тартипте жөнөтүлөт. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2017-жылдын 21-ноябрындагы административдик кызматтык орундарын ээлеген мамлекеттик жарандык кызматчылардын жана муниципалдык кызматчылардын мамлекеттик тилде өзүнүн кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн керектүү көлөмдө билүү деңгээлин белгилөө жана мамлекеттик органдар менен жергиликтүү өз алча башкаруу органдарынын ишине киргизүү мөөнөтү жөнүндө номер 757-токтомун аткаруу боюнча иштер жүргүзүлүп, кызматчылардын курстарын өтөөсүнө шарттар түзүлүп, Кыргызтест системасы аркылуу сынактан өтүп, сертификат алуу талабы коюлгандыгын билдирем. Сиздер тараптан чыккан ар бир атоолор жана түшүнүктөр боюнча колдомолор камсыз кылуу болот деп ишенебиз. Мамлекеттик тилди өнүктүрүүгө ар бирибиз милдетибизди так аткаралы. Анан өзүмдүн да жеке пикиримди айтып кетейин. 2019-жылга салыштырмалуу 20-21-22 жыл 4 жылдын аралыгында салыштырмалуу боюнча Кудай буйрса ушул 2022 жылы ушул кыргыз тилинде кайрылуулар көп болуп, өзүнүн улуттук тилге деген өсүптүр. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Эки тилде жүргүзүлөт. Кайсы тилде жазылса сол жерде берилет. Бул Бишкек шаарында көп улуттун өкүлдөрү жашагандыгына байланыштуу шаар тургундары мэрияга көбүнчө расмий тилде кат жазышат. Ошондуктан расмий тилде жооп жазылган каттарыбыз абдан көп. Бул иш кагаздарын кыргыз тилинде жүргүзүү пайыздык көрсөткүч түрдө төмөндөтөт. Бул жыл сайын Бишкек шаарынын мэриясынын мамлекеттик тилди өнүктүрүү бөлүмү орус тилдүү жана башка улуттагы кызматчылар үчүн кыргыз тилин үйлөнөбүз, ал эми жалпы кызматчылар үчүн иштиктүү кыргыз тили деген аталыштагы окуу курстарын байма-бай өткөрүлүп келди. Биринчи жарым жылдыгында 13 окуу, 2 окуу өткөрүлдү. Андан кийин 473 муниципалдык кызматкерлер окууларга катышты. Бишкек шаарынын мэриясы коллегиясында жакында эле Бишкек шаардык мэр тарабынан да бул багытта чогулуш өткөрүлүп, иш тапшырмалар берилди. Анда Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиясынын төрагасы Бишкек шаарында мамлекеттик тил мыйзамынын аткарылышы, мамлекеттик мекемелердин иш кагаздарын мамлекеттик тилде жүргүзүшүнүн абалы жана нарктуу мамлекеттик кызматчыны калыптандырууда мамлекеттик тилдин ролу темада Осмоналиев Каныбек Осмоналиевичке сөз берилет. Урматтуу мекемдештер, урматтуу Бишкек шаарынын жана Кыргыз улуттук университетинин жамааты. Бүгүн чынында эле абдан чоң баарыбызды толкунданткан маселе каралганы турат.
Biz bunu жыйын форматында гана даярдадык. Анткени мониторинг жүргүзүү боюнча Бишкек мэриясы дагы, анын бардык мекемелери, андан кийин Кыргыз улуттук университетинин дагы бардык факультеттери убагында текшерилген. Ошолордун маалыматтары боюнча бир топ эмелерди беребиз. Маалыматтарды албетте биздин өлкөнүн мамлекеттик тили кыргыз тили болгондуктан анын бүгүнкү абалы жөнүндө анча-мынча ачуу таттуу сөздөр дагы айтылат. Биз буга баарыбыз даяр болушубуз керек. Мен ушул жакка келе жатып, азыр бир символиканы байкадым. Аны Кана Жалиев, сиз дагы өзүңүз айтып койдуңуз. Өзү биз жаш кезибизде, студент кезибизде болобу, аспирант болобузбу, эки имаратты жакшы билебиз. Кыргыз улуттук университетинин классикалык имараты менен Бишкек мэриясынын дагы классикалык имараты. Экөө бири-бирин карап турушат. Аны өзүмчө ушундай ойлодум да, ушул эки имаратта турган адамдар өздөрүнүн катуу позицияларында туруп, мамлекеттик тилдин адам болуп кетишине чечүүчү ролду ойной турган коллективдер деп. Ошон үчүн биз бул жыйынды даярдап атканда бир топ башка жогорку окуу жайларда сунушталды. Ошолордун базасында мэриянын өзүнүн ресурсун пайдаланышыбыз керек болчу өзү. Биз баягы логика боюнча, бирок ошентсе дагы баягы сиз айткандай, урматтуу ректор мырза, мен өзүм баягы легалисттигим ойноп кеттиби, дагы эмне болду, иши кылып ушул жакка алып келип ушул жерде уюштуруп атабыз. Менимче туура эле кылып атабыз, анткени академиялык жамаат менен, окутуучулук жамаат менен, анан Бишкектин, биздин башкалабыздын негизги активи аралашып отуруп, ушул маселени талдап, эме кылып чыкканыбыз менимче туура деп ойлойм. Биздин максат, бүгүнкү жыйындын максаты эмне? Бүгүнкү жыйындын максаты негизден эки документке негизделген. Бул биринчи жакында эле кабыл алынган президентибиздин жардыгы көрүнүп атат барыңыздарга. Мына нартуулук боюнча маселе. Бул боюнча биз бүгүн азыраак эле сүйлөйбүз, анткени азыр министрлер кабинетинин ичинде ошо жарлыкты аткаруу боюнча бир топ далалаттанган абдан чоң иштер болуп атат. Ал жерден токтом чыгат. Ошондон кийин анан бирок ансыз деле старт берилди. Баардык Кыргызстандагы эмгек жамааттары, жарандар, окумуштуулар, менин кабарым бар, университеттердин баардыгы бул багытта иштерди алып барып жатышат. Биз бүгүн ошол улуттук комиссиянын баардык кызматкерлери негизинен келип отурабыз. Буга абдан чоң маани берип атабыз, урматтуу мекендештер. Экинчи документ бул ошол эле биздин Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин ушул жылдагы кече жакында эле кабыл алынган протоколдук тапшырмасына ылайык иш кагаздары кандай аткарылып жатат. Вот ошонун абалы жөнүндө. Анткени биз бул боюнча абдан чоң угууга дуушар болобуз сентябрда министрлер кабинетинин алдында. Мен башынан эле бир нерсени баса белгилеп айтып коюшум керек. Урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич Жапаров азыр ушул мамлекеттик тил, расмий тил жана тил саясаты боюнча абалды өзүнүн жеке көзөмөлүнө алып иштеп баштады. Мурун деле ошондойлор болгон. Мен бул жерде бир топ баягындай жалындуу сөздөр бар, бирок мен аны резюме кылып туруп эле кыскача айтайын. Мага абдан жагат да, мисалы үчүн биздин патриарх адабиятыбыздын аталарынын бири Төгөлбай Сыдыкбековдун тил, улуттук маданият, улуттук байлык, улуттук дөөлөт деп айткан. Чынында эле биздин кыргыз тилибиз, мамлекеттик тилибиз болбосо, биздин маданиятыбыз, байлыгыбыз, дөөлөтүбүз аягында биздин мамлекеттилигибиздин өзү кандай болуп калат. Вот ошону эске алса керек. Кайран гана биздин чоң атабыз, кайран гана гений абабыз Төгөлбай Сыдыкбеков. Мындай карап көрсөк, урматтуу мекендештер, Кыргыз СССРнин учурунда 1989 жылы 23 сентябрда ошол кездеги патриот жарандардын демилгеси менен Кыргыз Республикасында мамлекеттик тил статусу демилгенен көтөрүлүп, мыйзам кабыл алынган. Биз кыргызга мүнөздүү болгон, манасыбызга мүнөздүү болгон айкөлдүктү дагы көтөрүп, биринчи орунга коюп, башка этностордун тилин дагы сактоо, өркүндөтүү, жардам берүү боюнча саясатты жүргүзүп келе жатабыз. Оң жана терс жактары болуп келген, болот.
бул өзү табигый эле көрүнүш. Анын ичинен орус тили 2000-жылы атайын мыйзам менен дагы тескелип келет. Конституциянын 13-чү беренесине ылайык биздин кыргыз тилибиз мамлекеттик тил деген статусуна ээ. Мен ошо кеңешменин мүчөсү катары буну күнү бүгүнкүдө элестетип турам. Ошол эле пункттун алдында өзүнчө абзац менен жазылып турат: мамлекеттик тил өзүнчө мамлекеттик конституциялык статустагы мыйзам менен тескелет деп. Андан кийинки пунктунда расмий тилдин ошо орус тили экендиги айгинеленген. Андан 3-чү пунктунда башка элдердин, этностордун тили дагы Кыргызстанда сакталат деген норма бар. Мен бүгүн сиздерди өтө эле мактап, ыраазы болуп, андай сөздөр дагы пафос катарында айтып беришим мүмкүн докладтын жүрүшүндө. Бирок көбүнчө биздин көйгөйлөрдү айтайын деп келдим. Аны силер туура түшүнөсүздөр деп ойлойм. Башында Кана Жалилович мен рахмат айтышым керек. Чынында абдан жакшы зал, бул зал өзгөчө бир мааниси бар. Уюштуруп берипсиздер. Кача түздөн түз сиздердин иш-чарага эме болбосо дагы рахматыбызды айтабыз сиздин проректорлорго, сиздин декандарга, жалпы техникалык кызматкерлерге. Өзү биз кандай абалда болдук эле Советтер Союзу кулаганда. Советтер Союзу кулаганда биздин Фрунзеде азыр Бишкекте айтып жатабыз. Чынында тил маселеси, улуттардын баягындай өлүштүк маселелери такыр башкача болчу. Мисалы, мына диаграммада караңыздар. Бул диаграмманы биз расмий түрдө алдык, массалык маалымат каражаттарынан, аны текшердик өзүбүз дагы. Вот карап көрүңүздөрчү. Бул жерде айталы 89-жыл менен 19-жылды салыштырса болот. 89-жылы кыргыздардын саны, жалпы эле кыргыз улуту деп жазылган кыргыздардын саны 22, дээрлик түрдө 23 кайта кайтарып кетчи. 23% болгон болсо, орус тилдүү же орустардын саны 55%. Азыр мындай абал. Мына жашыл бул башка улуттар. Вот ушундай абал. Демек демографиялык өсүү болгон аз келгенсип, анын ички структурасы дагы кескин түрдө өзгөргөн. Вот ушундай учурда биздин мамлекеттик тилибиз кандай болуп атат? Эми ошо цифрларды берсе болот. Могу жерде цифрлар турат. Значит 619.000 деп айтылган экен 989-жылы. Азыр 1.027.245, балким мындан азыраактыр, көбүрөөктөр, бирок негизги тенденция ушундай болуп атат, көрүп атасыздар. Кыргыздардын үлүшү, орустардын үлүшү, анан кийин башка улуттар. Биз муну эмне үчүн келтирдик? Бул ачык маалыматтуу нерсе. Сиздерден эле баштаган жокпуз. Биз түштүккө бардык, түштүк областтарын мына жерде көрүп турасыздар. Мында Ош, Жалал-Абад, кетип калдым. Мына Ошто, Жалал-Абадта, анан Баткенде ушундай форматта иш жүргүзүп келдик. Анан жөн эле маалыматтарды айтып, оң же терс сөздөрдү айтып, анан тарап кетпестен бир күн, бир жарым күн ошол тиешелүү областтардын мекемелерин кыдырдык. Иш кагаздардын аткарышы кандай. Ал жөнүндө массалык маалымат каражаттарында түз эфир болуп жатты. Мына азыр да ошондой түз эфир кетип бара жатат. Мамлекеттик тилди колдонууга, өнүктүрүүгө жалпы журтубуздун өзгөчө жетекчи аткаминерлерибиздин жана мамлекет башчыларынын күндөлүк жана түбөлүк камкордугу зарыл деген позиция менен сиздердин алдыңыздарда турабыз. Мамлекеттик тил күнүмдүк, коомдук, саясий, экономикалык жана маданий турмушта негизги байланыш каражат катары колдонулушу керек. Ушулардын баардыгын биз бири-бирибизге абдан коо сөздөр менен айтып, бири-бирибизге жеткирип, жаштарыбызды үндөп, айрыкча мекеме жетекчилерин, билим берүү системасын, маданият багытындагы жетекчилерди айтып келебиз. Аны сиздер жакшы билесиздер. Ушуну күчөтүү иретинде, вот ушул абалды күчөтүү иретинде Садыр Нуркожоевич былтыр абдан бир катуу жарлык
чыгарган. Тилекке каршы көбүбүз карапайым эл, керек болсо чиновниктердин да көбү буга көңүл бура келишет. 6-чы слайдта бул көрүнүп турат, бул жарлык. Бул жарлыкка ылайык мурдагы мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссия азыр эми Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил боюнча президентине караштуу мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссия деп түзүлдү. Бул жерде тил саясаты деген абдан маанилүү, абдан көп функционалдуу, көп милдетти моюнга таккан нерсе бизге кошулуп отурат. Өлкөдө мурун ар кандай мекемелердин алдында же өз алдынча болуп иштеп келген 4 мекеме биздин комиссияга берилген. Бул эмеге ылайык, указ жарлыкка ылайык. Бул терминологиялык комиссия, Кыргыз энциклопедиясы, Кыргыз тез жана окуу борбору. Ошол 4 эме азыр биздин алдыбызда иштеп жатат. Тилекке каршы бир топ проблемалар бар, эми аны туура түшүнүү менен кабыл алышыбыз керек. Ал биздин өзүбүздүн комиссиянын ички иши, дагы күчөтүү жагында турабыз. Вот ушуну менден мурунку башчы абдан жакшы, адекваттуу саясат менен мониторинг иштерин жүргүзгөн экен. Кийинки слайдта биз ошол мониторингдин тапшырмалары менен мына жерде Садыр Нургажаевдин өзүнүн эмеси менен ошол администрациянын, министрлер кабинетинин, жогорку кеңештин иш кагаздарында талдоого буйрук бергенине байланыштуу ал иш жарыш түрдө, перманенттик түрдө жүргүзүлүп келе жатат. Бир топ министрликтер, бир топ жогорку окуу жайлар, мына жерде көрүнүп турат, мекемелер, аймактар, анан жогорку окуу жайларды мониторинг эттик. Аны ошол боюнча да таштап койбостон ар бирине барып, биздин ишибиздин жыйынтыгын көрсөтүп, керек болсо усулдук жардам берип, анан башка маанилүү иштерди жашап келе жатабыз. И натыйжада министрликтер жана ведомстволор боюнча вот мына абалга көңүл буруп койсоңуздар. Урматтуу кыргыздар, урматтуу мекендештер, урматтуу биздин башка кыргызстандык замандаштар. Бул жерде министрликтер берилген. Билим берүү министрлигинин эмеси жашыл мамлекеттик тилдин көрсөткүчү, көк расмий тилдин көрсөткүчү, эки тилде, анан кийин чет тилде. Мына караңыздар, расмий тилдин үлүшү кандай? Мисалы үчүн экономика жана коммерция министрлигинде 89% бүгүн. Ошо биринчи жарым жылдыкта. Мына жаңы цифралар. Финансы министрлиги 78%, тышкы иштер министрлиги 88%, саламат сактоо министрлиги 73,8%, билим берүү министрлиги мен өзүм баягындай оокат кылган дегенби, азыр кана жарыш абдан жакшы айтты, өмүр бою ушул системада иштеген киши катары мен үчүн да бул абдан мындай жакшы көрүнүш болбой турат. Ну и бүгүнкү негизги субъект бул Бишкек шаарынын мэриясынын көрсөткүчү турат могул жерде. Анан кийин Бишкек шаардык кеңеши турат. Мен мурдагы Бишкек шаарынын кеңешинин депутаты катары 94-жыл, 99-жыл депутат болгонбуз. 1-май райондук аймактык депутаттар тобунун башчысы болгонмун. Ал кезге салыштырмалуу жакшы эле деп айтсак болот. А бирок абсолюттуу көрсөткүч мондай болот да. Мондай болот да. Мондай болот. Өскөндүк бар. Мен булардын үчүн келтирип атам, ошонун контекстинде университеттер, караңыздар, университеттер, жогорку окуу жайлары. Мени абдан кубандырган Ош мамлекеттик университетинин деги иш кагаздарынын абалы болду. Бул жерде сапат, окутуу сапаты дагы ошондой адам калышпаган. Тыныштанов атындагы Ысык көл мамлекеттик университетинин абалы. А бирок ондай жакшы сөздү башка университеттерге айта албайбыз. Анын ичинде Кыргыз улуттук университети дагы, Жалал Абад университетинде 50 болуп атат. Биз университеттердин баарын кыдырып көрүп, эч кандай баягындай оңду солду пикирлери жок болгондой кылып келдик. Мен өзү физикмин, математикмин. Ар бир цифраны жүрөгүбүздөн өткөрүп, мына силердин алдыңыздарга коюп турабыз. Демек, бул боюнча биз жакшы деле пикирге келе албайбыз. Кандай деп ойлойсуздар? Ушул райондук президенттин өкүлчүлүктөрү, акимдер чынында эле бул жерде эме абдан ойлоно турган маселе. Расмий тилде дээрлик 70% расмий тилде түшүп атат, ылдый көздөй документтер. Мамлекеттик тил 27,2, 3% аны эки тилде. Мурун бир норма болгон экен.
расмий тилде түшкөн документке расмий жооп берүү. Мен билбейм ал кандай норма болгон. Бирок ал норма азыр жок. Расмий түшөбү, же расмий тилде түшөбү, же мамлекеттик тилде түшөбү, мамлекеттик тилде жооп берсе боло берет. Боло берет. Эгер шылтоо издесек, албетте ошого таянып алып, анан кете берсек болот. Биз атайын 23 апрелден 26 апрелге чейин Бишкек шаарын карадык. Мен докладым негизги эмеси Бишкек шаары жөнүндө болмокчу. Мондай буйруктун негизинде биз эмне кылдык? Мөөнөтү 23 апрелден 26 апрелге чейин болду. Бишкек шаар мэриясынын борбордук аппаратында анын түзүмдүк бөлүмдөрүн карадык. Бишкек шаардык кеңешинин аппаратынын өзүн карадык. Иш кагыздары мамлекет тилде жүрүшүнүн абалы, сабаты каралды. Абдан компетенттүү, абдан билимдүү, сабаттуу адамдар тартылды. Биринчи эле слайд, андан кийинки. Үлгүлөрдү талдаодо эмнелерге көңүл бурдук? Негизинен могу тилдин өзүнүн аткарылышы, мыйзамдын өзүнүн аткарылышы боюнча кыргыз тилинин жазуу эрежелери 2008 жылдан бери бул иштеп келе жатат. 20-жылдагы жогорку өкмөттүн токтому, бул жогорку кеңештин токтому, кыргыз өкмөтүнүн 2017 жылдын 757 токтому. Ушулдар негиз болду. Ушу негизинде эле кандай көрсөткүчтөр орун алды. Мына сиздердин алдыңыздарда Infodox тутумундагы маалымат берилген. Infodox мамлекеттик мекемесинин кириш корреспонденциялары менен чыгыш корреспонденциялар Бишкек шаары боюнча берилип турат. Мамлекеттик тилде кызыл, расмий тилде көк. Дагы эле баягы көрүнүш. Эки тилде 1,3% болсо, бул жерде чет тилде 1,5%, ушундай көрүнүштөр бар. Эмне кылыш керек? Ойлонуш керек да, ойлонушубуз керек, жыйынтык чыгарышыбыз керек. Могул жерде бизде мындай эме бар да, маалымат бар. Мэриянын, Бишкек мэриясынын өзүнүн борбордук аппаратынын эле бөлүмдөрүндөгү абал. Бишкек шаарынын мэриясында айрым бөлүмдөрдүн түзүмдүк бөлүмдөрүнүн иш кагыздарынын пайыздык көрсөткүчтөрү, мына көрүңүздөр. Экономика жана финансы бөлүмү 93,2% расмий тилде кетип атат. Социалдык өнүктүрүү башкармалыгы 67% жарым. Транспорт жана транспорт инфраструктураны өнүктүрүү департамент 96,5%. Билим берүү башкармалыгы. Мында жылыш бар албетте, анткени мектептердин дагы үлүшү көбөйүп атат. Ушундай суроодо мына транспорт карасаңыздар 96,5%. Урматтуу мэриянын башчылары орус тилинде кагазды жүргүзүп, расмий тилде, анан расмий тилде сүйлөсөк, бири-бириз менен мамиле кылсак, төшөлгөн жолдун, асфальттын сапаты жогорулап кетеби? Менимче андай деле болбосо керек. Бул баягы эле тыйылбаган стереотип да, баягы эле көндүм адат. Чыгыш корреспонденциялар менен кириш корреспонденцияларды карап коюңуздар. Шаардык кеңеште, дагы ошо Infodox тутумунун маалыматына ылайык. Шаардык кеңештер ошондой. Кызматтык каттар болсо дээрлик 100% кетип атат. Расмий тилде. Мына жаңыдан шайланган спикер деп коеюн, сиз биздин эменин шаардык кеңештин төрагасысыз. Ушул жагына көңүл буруу абдан маанилүү. Биз могул жыйындан кийин, түштөн кийин бардык 4 районго барабыз, билим берүү башкармалыгына барабыз, кыргыз жылуулук берүү борборуна барабыз. Менимче бул жерде, ал жерде да көп баягындай сөздөр айтылат, окшойт. Мурун биз өз алдынча болуп, андан кийин мына билим берүү боюнча айта турган болсок, ага чейин бир эле номер 5 кыргыз мектеби бар эле мен билгенден. Азыр эми бир топ болду, ошо мектептер жөнүндө айтайын, анткени билим берүүнүн башкармалыктары да отурушат. Бул жерде вице-мэр отурат, социалдык абалды жооп берген. Биринчиден эле билим берүү министрлигинин өкүлү отурат, Гүлнара айым. 2003 жылдагы 30 апрелдеги билим берүү мыйзамынын абалы. Ошол 6-чы беренесинин үзүндү келтирдим. Окуганча отурсаңыздар, мен бир топ эмелерди айтайын. Өзү бизде Бишкек шаарындагы мектептердин көрсөткүчү
дагы бир абдан бир уникалдуу диаграмманы берип атат да. Мына мисалы мектептер. Бул цифрлар балким туура эместир, бир кичине эле флуктуация болушу мүмкүн. Мисалы үчүн 95 мектеп болгон экен будан 6 жыл мурун, 16-жылы. Анын кыргыз тилдүүсү 11 мектеп, орус тилдүүсү 32 мектеп, анан аралаш мектеп. Орусча, кыргызча класстары бар мектептер. Вот ушул тенденция мен абдан кызыктырып атат. Могул тенденция. Ошол эле тенденция мына жерде турат. 65 мектеп 52 болсо, азыр 65 болуптур. 2 мектеп кошулуптур. 22-жылдан быйыл президентибиздин жеңилгеси менен мэрияда бир нече мектептерди куруп атасыздар. Биз аны билебиз. Ошондо кандай болот? Ошондо кандай болот абал? Ушундай эле абал бала бакчалар боюнча. Бала бакчалар боюнча. Бала бакчалардын дагы өзгөчөлүктөрү бар, урматтуу кесиптештер. Ошол жогоркуда аталган документтердин негизинде Бишкек шаарында кыргыз мектептерин, кыргыз бала бакчаларынын санын көбөйтүү боюнча бир аз жылыштар болуп атканын көрүп турабыз. Бирок бул жетишсиз, ачык эле айталы. Бул жетишсиз, өтө эле жетишсиз. Иш кагаздарынын жүрүшү боюнча дагы өзүнчө маселе көтөрөбүз. Бишкек биздин саясий маданий борборубуз, шаарыбыздын экономикалык чарбалык иштеринде көп жетишкендер болгону менен могул социалдык абал бир топ эле бизди ойлондуруп атат. Урматтуу мэрдин орун басарлары отурасыздар, төрага, Бишкек шаардык кеңештин төрагасы отурасыздар. Бул жерде бир нече маалымат жалпылап айтайынчы. Бишкек шаар мэриясы тарабынан Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө мыйзамынын 7-10, 14, 24, 27, 30 беренелердин талаптары өз деңгээлинде аткарылбай келет. Буну биз далилдеп, биздин жумушчу топ аны көрсөткөн. Далилдеп. Баарынан мен окумуштуу катары эмнени байкадым. Статистикалык маалыматка таянсак, мамлекеттик тил 30%-га гана аткарылгандыгы бул кашкайган чындык. Аны кабыл алып коюңуздар. Дагы бир слайд. Мэриянын борбордук аппаратынын райондук, бул эме экен. Мен өзүмдө бир мындай эме бар эле, анан буну кийин көрсөтөлү. Бир кызык нерсени байкадык да биз кызматкерлерибиз болуп. Мэриянын жалпы 1051 кызматкердин ичинен 783-ü кыргыз тесттен өтүшүптүр. Батма болот элемде 783. Мындай карап көрсөк бул абдан жакшы көрсөткүч да. Абдан жакшы көрсөткүч. 74,5%. Кыргыз тесттен өтүп, могул эмелерге ээ болушкан. Мынанын ичинде 14 A1, A2 42, B1, B2, S1 200. Бул абдан чоң талапты койгон тест мамлекеттик тил боюнча. Анан ушул цифрларды карап туруп, кыргыз эме Бишкек жалаң эле кыргызча сүйлөп, кыргыз иш алып барып калды десек болот. Бирок иш жүзүндө андай эмес. Иш жүзүндө тескерисинче мурдагында да начар болуп кеткен учурлар болуп атат. Бул жерде мэрия окутуу үчүн акча бөлгөндүр, өзүнүн бюджетинен. Окугандан аны барып өтүп атса да тесттен. Демек ал акчанын эч кандай бир мындай эффектсиздик болбоптур да. Силердин астыңыздарда, урматтуу вице-мэр, мамлекеттик тилди өнүктүрүү бөлүмү бар экен. 6 кызматкер иштейт экен. Бүгүнкү биздин бюджетибизди эске ала турган болсок, бул өзүнчө эле армия, 6 кызматкер. Дагы 3 кызматкериңиз аппаратыңыздарда отурат экен, котормочу болуп. Мен мындай тандап алып, бир нече документтерди карадым. Котормонун сапаты дагы эле баягындай. 9 киши түздөн түз ушул багытта иштеп жатышат. Мен ошо бөлүмдүн ишмердүүлүгү негизинен эмнеге көңүл бурулган? Бөлүмдүн башчысы отурса керек, негизинен билим берүү системасына көңүл бурулган. Биз ошону байкадык. Бирок ал жерде деле мына Гүлнар айым дагы айтар, ал жерде деле жыргап кеткен жерибиз жок. Мамлекеттик тилди үйрөтүү, иш кагаздар мамлекеттик тилде жүргүзүү боюнча окуу курстары уюштурулганы менен натыйжасы аз. Баарына мени ойлондурган урматтуу биздин шаар башчылары ошол бөлүмдүн иши боюнча көзөмөл жүргүзүү дээрлик түрдө жок экен.
сиздер тарабынан. Өзүнүн бюджети бар деп уктум, билбейм мен бюджети кандай экендигин, бирок аны эме кылсак болот. Вот, ошого карабастан иш кагаздарындагы сабаттуулук төмөн, сүйлөмдөр расмий тилден сөзүмүз которулгандыктан түшүнүксүз. Кээ бир сөздөрдү окуп алып күлөсүң аркасынан. Мониторинг жүргүзгөн ар бир башкармалык бөлүм иш кагаздарын менен өзүңө таанышып алсаңар болот. Ушунун натыйжасында ушундай бир söz var. Men orus tilin aytayınчы. Аристотель айтканда, Платонун окуучусу, Платон ты мне друг, но истина дороже. Өз чынында анын этимологиясы Платон мне друг деп айткан эмес ал. Платон мне дорог деп айткан. Но истина дороже деп. Эми аны баягы ар кандай эмеде пайдаланып келебиз, мейли. Ушунун натыйжасында мен расмий түрдө мынаны окуп коюуга аргас болуп атам, урматтуу мекендештер. Бишкек шаарындагы тил маселелери, иш кагаздарын абалы, калкты тейлөөдөгү маселелер азырынча канааттандырарлык эмес болууда. Коомчулук да муну өзү айтып келатат. Ошол үчүн учурда маселелерди чечүүнүн да аракеттерин жалпылап көрүшүбүз керек. Биз сиздер болуп, мэрия өзү, айрыкча шаардык кеңеш, биздин комиссия анан өтө эле жоопкерчиликти менимче райондук, мамлекеттик администрациялар кылыш керек. Ал жерде кандай болуп атат, бүгүн көрөбүз түштөн кийин. Сиздер менен мамлекеттик саясаттан тыгыз кызматташууга даярбыз. Ушул блоктун аягында мен дагы бир нерсени айтып коеюн дедим. Аны биз бул докладка киргизген жокпуз. Биздин карапайым элибиз, күжүрмөн элибиз, журтубуз көпчүлүгү Бишкекке келип оокат кылып атат. Оокат кылып жатышат. Мен иштегениме бир ай, 2 айга келип атат. Онунда толук 2 ай болот. Миңдеген телефон чалуулар, кишилер келип атышат. Өзү чекеде отурабыз, Көкөнбаев көчөсүндө. Бирок ал жер өлчелер базар болуп калды. Бул абдан жакшы көрүнүш. Билесиздерби эмнени талап кылып атышат? Шаардагы көрүнөк жарнактарын абалы. Мен ошол жогоруда аталган бөлүмдүн башчысын, архитектура башкармалыгынын өкүлүн, монополияга каршы башкармалыктын өкүлүн, анан дагы бир ишканалардын башчыларын чогултуп алып 1-2 саатка жакын баарлаштым. Жакшы эле ойлору бар, аракеттери деле бар. А бирок биздин классик Маркс бир убагында айткан, философтор ар кандай жолдор менен дүйнөнүн түзүлүшүн үйрөтүп келишет. Бирок кептин баары аны өзгөртүүдө турат. Өзгөртүүгө келгенде эч нерсе жок. Урматтуу мекендештерим, урматтуу шаардыктар. Бул жерде мектептин директорлору отурасыздар, бала бакчанын башчылары отурасыздар. Мынакей мен көрүп атам, тааныштарымды көрүп атам. Бишкек мэриясынын мекемелеринин башчылары отурасыздар. Ушинтип эле жүрө берелиби? Бири-бирибизди сыйлап, сыйпап коюп эле. Бизге кошуналар келип жасап береби? Айталы Алматы мэриясы, Пекин мэриясы же башка. Андай болбойт да. Андай болбойт. Бул жерде абдан чоң иштерди жасашыбыз керек. Көрүнөк жарнактарды ордуна келтирүү азыр бүткүл дүйнөлүк эле тенденция. Айланайындар. Ушу Кытай иероглифи менен жазып койсок, ошол кожоюнга гана пайда алып келиши мүмкүн бул. Ресторан болобу, бар болобу, кафе болобу, ашкана болобу, башка уюмдар болобу. А бирок биздин мамлекеттик тилибиз эмне болуп атат? Өзүнүн нормасы бар. Кандай ариф менен жазылыш керек, кандай өлчөмдөгү, ченемдеги ариф менен жазылыш керек кыргыз тилинде, мамлекет тилинде, орус тилинде. Вот ушул нерсени жөн эле баягындай моюн толгогондук, кайдыгерлик, кечирип койгойло жалкоолук кылып эле келе жатабыз. А бирок эл талап кылып атат да. Талап кылып атат да. Элдин талабы күндөн күнгө күчөп атат. Буга мэрия жооп берет, ооба биз да жооп беребиз. Аймакта силердики да. Ошон үчүн биз бул маселе боюнча атайын иш-чара уюштурууну чечтик. Аны жакында угасыздар. Мен баягы кызыккан киши катары, баягы Google карта деген бар го, ошондон Россиянын шаарларын көрдүм.
бизге жакыныраак деп Казан шаарын көрдүм. Казанды мэриясы, урматтуу вице-мэр, Казанды мэриясы чечим кабыл алыптыр. Аны бардык көчөлөрүн кыдырып чыктым ба Google карта мененчи. Көрнөк жарнактар бардыгы биринчи кабат менен экинчи кабаттын ортосунда гана жазылат экен. А бизде көчөгө сен жазылып атпайбы? Алтырсун ашкананын менюсун жазып көчөгө чыгарып коюп атпайбызбы? Менин кабинетим тушундай бистро деген уникалдуу ашкана турат. Ооба, мен түшүнөм. Юстиция министрлигине өткөрүп алышкан, убагында ар кандай жолдор менен. А бирок биз юстиция министрлигинен да иштейбиз. Президенттин астына коебуз бул талапты. Министрлик кабинетинин башчысынын алдына коебуз. Жогорку кеңештин депутаттарына коебуз. Биз жаныбыз тынбайт мындан кийин. Кечирип коюңуздарбы, популисттик андамда сөз айтып атасыңар деңиздер. Бирок мага тапшырма коюлдубу? Аны же мындай чечебиз, же тигиндей чечебиз. Албетте, мамлекеттик тил жөнүндөгү мыйзамды катуу сактап чечебиз. Ошон үчүн урматтуу шаар башчылары, мына Чүй проспектисин, Тынчтык проспектисин, Манас проспектисин, Жибек жол бир кыдырып көрүңүздөрчү. Буну деле ошол Google карта менен көрдүм. Алтырсун базарларга кирип кеттим, Дордойго кирип кеттим, Ош базарына кирдим. Эми Кудай бетин ары кылсын да. Кудай бетин ары кылсын. Башка тилдерде жазылып атат. Жөнөкөй эле сонун нерселерди ошентип өзгөртүп коюшкан. Мени туура түшүнөт деп ойлойсуздар. Ошол башка тилде жазып, кыргыз тилин чанып мамлекеттик тилде жасаган ишкерлердин 80% кыргыздар экен. 80% кыргыздар экен. Мен атайлап орус тилдүү кожоюндарга карадым. Алар тескерисинче абдан катуу сактап атышыптыр. Буну кандай түшүнсөк болот? Түшүнүктүү эле да, туурабы? Түшүнүктүү эле. Урматтуу кесиптештер, кийинки слайдыбыз көрсөтүп койсоңуздар, баарыбызга белгилүү болгон улуттук нарк жөнүндө жарлыкка кол койду урматтуу президентибиз. Наркты тутуу кыргыз элинин абалкы кылымдардан бери бизге берилип келген өзөктүк касиетин туу дегендик болуп эсептелет. Нарктарды мисалы үчүн азыр элдик протокол деп айта башташты. Жогорку кеңеш күнүгө бул маселеге кайрылып атат. Президент өзү түздөн түз барган жеринде сөз айтып атат. Мен башында айттым, бул боюнча өзүнчө бир иш чаралар болот. Мен ойлойм, Кыргыз улуттук университетинин башчылары, бардык жогорку окуу жайлар Гүлнара айым бул боюнча өзүнчө иш чаралар болот. Мен кечээ министр менен сүйлөштүм, бир топо сүйлөштүк. Маданият министри менен сүйлөштүк. Мен тамашалап айттым, мен жаныңарды койбойм, кечирип койгула мени дедим. Биз өзүбүз гана жасайбыз. Кытай туугандар, өзбек туугандар, биздин кошуналарыбыз жасап бербейт. Могул слайды макул элдик протокол. Кийинки слайдда эмне бар? Мынакей, мына 3 нерсени эске алып коелучу, 3 нерсени. Значит, улуттук тил, мамлекеттик кызматкер боюнча ошол жарлыктын 4-чү пунктунда ушун жазылып турат. Анда ошол кызматкерге тиешелүү улуттук нарктык мамлекеттик кызматкер тил менен. Улуттук тил биринчи орунда, улуттук тарых, улуттук нарк. Мына ушул биздин улуттук идеологиябыздын базиси. Албетте манасыбызды колдонобуз. Башка ката салттарыбызды колдонобуз, үрп-адаттарыбызды колдонобуз. Муну бардыгын башка тилде, мамлекет тилинен башка тилде айтып жеткире алабызбы? Жеткире алган күндө да жарашабы ошол бизге? Жарашпайт. Мен бир топ убакыт эме алып койдум. Урматтуу кесиптештер, мен докладдын аягында 23-чү слайдты берип койгула. Биздин сунуштар турат бул жерде. Сунуштар турат, ошол 2 маселе боюнча сунуштарды киргиздик. Бул ошол протоколдун алкагында аткарылышын камсыз кылуу. Кыргыз мамлекеттик тил жөнүндө мыйзамдын аткарылышы. Мекемелерде калктуу тейлөө пункттарында жарандардын сурооторуна ылайык берилүүчү документтер, бланктарды иш кагаздар мамлекет тилде билген тез арада даярдап жайылтуу. Баарынан кызыгы жайылтып тарап жасап коюшуптур. Ошто көрдүк, банктарды көрдүк. Оштун билим берүү департаменти негедир буйрукту 2 тилде чыгарат экен. Эшматов Ташмат могул кызматка кабыл алынсын, и ошону эле принять на работу Эшматова Ташмат.
менимче эч кандай зарылчылыгы деле жок да анын. Керектүү справкалар болсо котормосун алып берсе болот. Базалык муниципалдык кызмат көрсөтүүлөр, айрыкча тез жардам, өрт өчүрүү, байланыш кызматкерлери мамлекеттерде жүргүзүп ишке ашыруу, тил маданият деңгээлин көтөрүү, мамлекеттик жарандык жана муниципалдык кызматкерлердин сүйлөө маданиятын жогорулатуу, диалект менен сүйлөп, ооба диалект бизге керек, ал тилибизди байытат. А бирок биздин Касым абабыз, Ишенбай Арабаев агайларыбыз түптөп кеткен мамлекеттик адабий тилибиз бар да, туурабы? Вот ошонун айна чекесинде биз өзүбүздүн маданиятыбызды гана көрсөтөбүз. Жалпыга маалымдоо каражаттарынын тил маданиятынын деңгээлин жогорулатуу. Эми журналисттер мени кечирип койгола, кээде силердин рубрикаңарды көрүп алып, жерге кирип кетким келет да. Хайыр сайракан, дагы бир белекет, андай мындай, аны менен эмнени көздөп атасыңар билбейм. Эмне кыргыз тилин мазактап атасыңар да, мен ушинтип эле айтам, башка сөз жок. Улуттук нартуулукту кайра калыбына келтирүү, мамлекет тилде адамзаттык жана улуттук баглык катары аздектөөгө, тарбиялоого жеткирүү. Баарынан мен таң калган, азыр жаштарыбыз умтула баштады тилди билүүгө. Мурун шымтоо кылышчу эле айрыкча саясатчылар. Эч кандай база жок, эч кандай китеп жок, аны жок, бул жок. Кечээ бир Джонсон деген Англиядан келген жигит комузду кармап алып дастан айтып атат, ырдап атат. Келген аз эле болуптур, бир жыл ары бер жагында болуптур. Мамиле кечээ жогорку кеңеште бир абдан чоң көрүнүш болду. Көрдүңүздөрбү? Туризм департаментинин же фондунун башчысына мен сыйлаган Кундуз Сулайманов деген депутат абдан катуу суроо берди. Менимче баягы депутатка мүнөздө болгон бир аз эмоциялар болду, а бирок негизинен алып туура эле айтып атат да. Туура эмес айтып атабы? Биздин жаратылышыбыз керек, абабыз керек, суубуз керек, андан түшкөн акчалар керек. А тилибиз кандай керек болбой калат? Малайзиянын мисалында болгон 51% түзгөн малайлар тез аранын ичинде, Англиянын колониясынан кутулгандан кийин тез аранын ичинде малай тили менен ислам динин секулярдык форматта киргизип эң алдыга сорулуп чыкты. Эң алдыга сорулуп чыкты. Ооба, либералдык экономикандагы анча жүрүштөр болду. Бирок негизинен улуттук идеологияны биринчи орунга койгон үчүн чыкты да. Улуттук идеология десе эле биз баягы аштөөлөр оорап сүйлөп, анан кийин дагы бир ошондой бир кызматтарды сүйлөп деп түшүнбөшүбүз керек. Менин докладымдын негизги тезистик варианты ушундай. Биздин комиссиянын сайтында бардыгы илинип турат. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Арбаңыз урматтуу Каныбек Осмоналиевич, урматтуу Нурлан Алтымышевич, ошондой эле бүгүнкү биздин жыйындын катышуучулары. Урматтуу мекендештер, урматтуу жыйындын катышуучулары, бүгүнкү менин докладымдын атынан эле көрүнүп тургандай, Кыргызстес мамлекеттик мекемесинин мамлекеттик тилди өнүктүрүүдөгү ролу, салымы жөнүндө азыр сөз кылмакчымын. Атап айтсак, деги эле ошол Кыргызстес системасынын, улуттук Кыргызстес системасынын бүгүнкү күндөгү орду, улуттук системасы качан, кандай пайда болуп калганы жөнүндө дагы учкай бир экөө сөз айтып кетпесек болбойт. Ошол 2012 жылы Кыргызстанда мамлекеттик тилди өнүктүрүүдө кандай зарылчылык түзүш керек? Канткенде мамлекеттик тилди колдонуу чөйрөсүн кеңейтүү керек. Канткенде ушундай таасир этүүчү бир курал керек болот, ойлоп тапсак деп ушундай бир чоң көйгөйдүн үстүндө ой жүгүртүп жүргөндө, Кыргыз Республикасынын Билим берүү министрлигинин улуттук тест жүргүзүү борборунда ошол кошуна Казак Республикасынын Казтест системасын карап чыгып, ошол Кыргызстанда дагы Кыргызтест
системасын түзүш керек экен деген идея пайда болгон экен да. Ошол идеяны Канат Жалилович колдоп, ал убакта ал киши министр болчу. Жана улуттук тест жүргүзүү борборунун директору Артур Насбекович экөө мага ушундай чоң ишеним көрсөтүп, 12-жылы колума ошол Кастестин концепциясын карматышты эле. Мына концепциясы, багыты ушундай экен, ушундай багытта бизде да система болуш керек. Сиз тилчисиз, сизге ишенебиз деп. Чындыгында эң эле күчтүү курал, таасирдүү курал бул ишеним. Дал ошол ишенимди актоо, ошол биздин мекенибизде да ушундай система куруу деген нерсени мен көкүрөгүмө бекем тутуп, бүгүнкү күндө мынакей жаркылдаган, жакшы, таасирдүү, эл арасында өзүнүн орду бар улуттук кыргыз системасы пайда болду. Эми ошол улуттук системабыз деги эле түптөлү башталгандан бери өзүңүздөр билесиздер, көпчүлүгүңүздөр бул жерден балким бир 90% биздин система менен тааныш, Атургай бизге келип тесттен өткөнсүздөр, андыктан мен бул азыркы деңгээлдерге көп убактымды кетирбей эле коеюн. Анткени субтесттер да билесиздер. Анткени бул жалпы барыңыздарга маалым болгон маалымат. Ал эми ушул улуттук системаны калыптоо үчүн кандай кадамдар жасалды? Ал эң биринчи усулдук ченемдик документтер. Ушул жерде биздин Кыргыздын дагы бир уулу отурат. А кишини да айтып койбосок болбойт, бул Эмиль Дайырович. Деги эле ушул системаны түптөөдө эң негизгиси бул анын пайдубалы, анын укуктук ченемдик талаптары, ошонун мүнөздөмөлөрү, ошонун көрсөткүчтөрүн иштеп чыгуу. Дал ошол көрсөткүчтөрдү иштеп чыгууда, кыргыз тестти окутууда эмнеге басым жасаш керек, кандай лексиканы качан бериш керек, ыраттуу иш кандайча жүргүзүлөт деген нерсени чечүүдө биз бир ушундай чоң маселеге туш келдик. Ал Кыргызстандагы деги эле тил чөйрөсүндө жыштык сөздүгүнүн жоктугу. Жыштык сөздүгү деген эмне? Бул кайсы сөз биздин тилибизде күнүмдүк жашообузда канчалык деңгээлде жана кандай жыш колдонулуп жатат? Анткени лексикалык минимумду иштеп чыгыш үчүн ошондой статистикалык, илимий жол менен барыш керек болду дагы. Ушул Эмиль Дайырович кайдандыр, жайдандыр ушу бизге байланышка чыгып, ушул агайыбыз менен чоң иш алып бардык. Күнү түнү ошол жыштык сөздүгүнүн программасын иштеп чыкты. 6,5 миллион сөздү 14-жылы табуу өтө кыйын болчу. Эптеп кайсы сайттан эмне кыргызча эмне документтер бар экен, ошонун баарын тең күнү түнү эптеп жүктөп отуруп 6,5 миллион сөздү ошол атайын программага салып, анын ичинен 3,5 миллион тазалап, ыргытып колубуз менен күнү түнү. Анын негизинде ушундай жыштык сөздүгү иштелип чыккан эле. Мынакей, мына жыштык сөздүк, мына кызыл менен көрүнүп атпайбы, ошол артында туруп калган экен, ал биздин жыштык сөздүгүбүз. Эми андан ары уланталык. Деги эле урматтуу мекендештер, бүгүнкү көтөрүлүп аткан маселе мамлекеттик тил саясаты жана улуттук нарк деген теманын өзү бүгүн бизге абадай, суудай керек болуп жаткан маселелердин бири. Анткени тилибиз бул биздин дилибизди гана чагылдырган курал. Ошол биздин тилибизде биз эмнени айтабыз, эмнени көрсөтөбүз, кандай мамиле түзөбүз, ал биздин дилибиздин көрсөткүчү. Андыктан мен бүгүн жалпы элиме жана өзүмө дагы болгон каалоом ошо дилим дайыма таза болсо экен. Ошол менин тилимде жакшы гана сөздөр чыгып, бирөө менен мамиле түзгөндө ушундай жакшы ниет менен, жакшы ой менен, жакшы ушундай бир ишеним менен сүйлөшсөм экен. Ошону менин мекендештерим түшүнүп, ошондой кабыл алып, биздин тилибиз уккулуктуу болуп, башка улуттун өкүлдөрүн дагы биздин тилибизди үйрөнүүгө ушундай бир өзүнө тартса экен деген ниетим бар. Ал эми биздин деги эле системабыздын өнүгүүсүн айта кетсек, эң биринчи 2017 жылы ушул чоң массалык тестке Кыргыз Республикасынын президенттигине талапкерлер баштап, ошол биринчи эң эле маанилүү тест ушул улуттук университетте болгон экен. Ошондой эле бүгүнкү дагы эң маанилүү нерсенин башталышы дагы ошол улуттук университетте болуп атканы мага өзүнчө эле бир жакшы жышаандай көрүнүп атат. Атап айтсак, деги эле ошол 14-жылдан баштап бүгүнкү күнгө чейин
53 миңден ашуун расмий катталуу, расмий келип катышуу аркылуу адам тестибизге катышты. Ал эми анын ичинен басымдуу бөлүгү 48% ошол бишкектиктер болду. Буга мен көп мындай басым жасабай эле коеюн. Ал эми жалпы республика боюнча айта турган болсок, мына өзүңүздөр көрүп атасыздар, биринчи Бишкек шаары, андан кийин Ош облусу болуп атат. Ошол 2017 жылы ушул жерде уюштурулган тестти кабыл алуу дагы баары тең эле бир беткей болгон жок. Эми бул бир эле жол боло турган нерсе го. Эми ушул тест ошойдон эле бүтөт го деген дагы ойлор болгон, бирок ошол жогорку деңгээлдеги тест биздин массалык түрдө улантылып келген бүгүнгүгө чейин иштелип жаткан тестке чоң жол ачты. Ошентип 2018 жылдан баштап Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2017 жылдын 21 ноябрындагы 757 токтомунун негизинде бүгүнкү күнү бардык жерде тесттер ийгиликтүү уюштурулуп жатат. Жанакы жоболорду көрсөтсөңүз. Ошентип бүгүнкү күндө мамлекеттик кызматкерлер, ошондой эле Кыргыз Республикасынын президентине талапкерлер, ал эми жогорку кеңештин мүчөлөрү деги эле депутаттарбы айтор, бул жаатта дагы иштер мындан ары уланат деген ойдомун. Ошондой эле 2018 жылдан баштап жалпы билим берүү уюмдарынын бүтүрүүчүлөрү да тест тапшыра баштады. Азыр алар өзүнүн демилгеси менен гана тапшырып жатышат. Албетте бара-бара бул иш дагы күчөйт. Жана бүгүнкү күндө жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына дагы тест киргизилди. Өзүңүздөргө маалым болгондой, былтыр мурдагы жылы өзгөчө ушундай активдүү жүрдү эле иш. Азыркы күндө анча-мунча бир ушундай маселелер бар экен. Аны дагы Каныбек Осмоналиевич өзүнө жазып алды дагы, бунун үстүндө дагы биз иш жүргүзмөкчүбүз. Ал эми кийинки эки мынау нерсени карай кетсек, бул дагы биздин мамлекеттик тилибизди колдонуу чөйрөсү деги эле талаптардын күчөтүшү болуп эсептелет. Атап айтсак, мына Кыргыз Республикасында жарандык берүү маселелерине дагы тест киргизилип жатат. Ошондой эле окумуштуулук даражаларды алууда дагы сөзсүз түрдө мамлекет тилди билүү деңгээлин аныктоо талап кылынат. Эми ушул эки жобону дыкаттык менен карап чыгып, Каныбек Осмоналиевичтин колу менен биз сунушту Кыргыз Республикасынын президентине, президент администрациясына жөнөттүк. Бул жакта абдан ушундай курч маселелер дагы козголуп, ушундай бир иштиктүү талаптар киргизилди. Анын жемишин албетте кыргыз элибиз ошол кабыл алгандан кийин көрөт. Ал эми бүгүнкү күндө бул биринчи жетекчинин биринчи айда келген ишинин жыйынтыгы катары мен өзгөчө белгилеп кетким келип турат. Ошентип азыр биз Бишкектебиз. Бишкекте иштин жагдайы кандай болуп жатканын көрүп турасыздар. Биздин азыр Каныбек Осмоналиевич айтып кеткендей, чындыгында Бишкекте эң эле көп тесттен өткөн саны боюнча эң эле жогорку орунда болуп аткан бул Бишкек шаары экен. Бирок тесттен өтүштү, жакшы, сертификат алды. Ал эми үчүн ал иш кагаздары менен толук айкалышпай келет бүгүнкү күндө. Эми бул жагы дагы каралат го, ордунан жылат го деген ойдомун. Азыр болсо биз ушундай болгон нерсени гана айта кетели. Ошентип ушу Бишкек шаары боюнча биз жерлерди кыдырып, ошол жактагы чоо жайды көрсөтүп, аны талкуулап келебиз. Ал эми бүгүн болсо Бишкек шаары боюнча айта кетсек, ошол тестке катышуу активдүүлүгү боюнча биринчи орунда Ички иштер министрлиги турат. Ушунчалык кубанарлык нерсе. Ошондой эле финансы министрлиги, бул ошо катышуу активдүүлүгү, иш кагаздарын жүргүзүү боюнча эмес. Ошондой эле Бишкек шаарынын мэриясы ооба абдан жакшы жигердүү катышып жатышат. Жана тышкы иштер министрлиги. Тышкы иштер министрлиги демекчи, жылдыра бериңиз.
2019 жылдан баштап биздин Кыргызстан системабызда тесттер онлайн киргизилген. Ошол онлайн тестинин натыйжасында, жүргүзүүнүн натыйжасында бүгүнкү күнгө чейин 8 өлкөдөгү элчиликтер тикелей онлайн тесттен өтүп, ал эми бүгүнкү күндө 35 өлкөдөн тизмеси жөнөтүлүп, ошол онлайн тесттерди күтүп жатышат. Ал тест келерки жумада улантылмакчы. Онлайн тест демекчи, муну азыр көрсөтпөй эле коелу, албетте бул жерде видеосу бар эле, убакыт жок. Ошондой эле Кыргыз тест мамлекеттик мекемеси улуттук тест жүргүзүүдө, улуттук системаны иштетүүдө бир гана мамлекеттик тилге басым жасабай, ошондой эле биздин өлкөбүздө расмий макамга ээ болгон расмий тилден дагы тест жүргүзмөкчү. Ошондой эле эл аралык тилдерди дагы Кыргыз тест системасы боюнча ушул биздин Кыргызстаныбызда өткөрүү көздөлүп жатат. Бул келечектин иши, бирок деген эл аралык деңгээлде, эл аралык ушундай аудиттик иштерге туруштук берсек, бул дагы боло турган иш. Ал эми ушул жылдын деги эле келерки 4 жылдын эң эле маанилүү иши бул улуттук программадагы көрсөтүлгөн нерселерди так орундуу аткаруу. Атап айтсак, ошол улуттук программада мамлекеттик тилди өнүктүрүү жана тил саясатынын өркүндөтүү боюнча улуттук программада негизинен иштердин 80% бул Кыргыз тест улуттук системасы менен байланышта. Атап айтсак, бул кандайча байланышта? Анткени улуттук Кыргыз тест системабыздын деңгээлдик талаптарын бала бакчадан баштап жогорку окуу жайга чейин киргизүү жана бардык ушундай бир колдомолорду иштеп чыгуу, сөздүктөрдү иштеп чыгуу, тармактык лексиканы иштеп чыгуу, стандартты кайрага карап чыгуу, электрондук колдомолорду иштеп чыгуу, ошолордун баарын тең тартипке келтирип улуттук Кыргыз тест системасынын деңгээлине төп келтиришибиз. Бул бүгүнкү күндүн чоң талабы. Кийинкисин айча бериңиз. Кийинкиси. Ачылбайт. Ошентип, урматтуу биздин эмнегедир техникалык жактан ушундай маселелер болуп бүгүнкү сиздерге ушундай бир жакшы нерсе катары көрсөтөйүн деген бир сонун нерсебиз бар эле. Ал бүгүнкү күндөгү Кыргызстан системасында иштелип чыккан мобилдик тиркеме. Кыргызтест.gov.kg биздин сайтыбызга кирсеңиздер, ошол жакта мобилдик тиркеме деген пунктча бар. Ошону ачсаңыздар, ал ичинде QR код. Ал QR кодду жүктөп алсаңыздар, биздин мобилдик тиркеме жана айтып атпайсыздарбы? Үйрөнөт элем, бирок китеп жок. Ал эле, бул эле деп ушундай бир маселеси чечилбей келген биздин мекендештерибизге, башка улуттун өкүлдөрүнө өзгөчө пайдалуу болгон мобилдик тиркеме ошол жактан коюлган жана ошону жүктөп алыңыздар дагы. Ошол лексика, грамматика, окуу, угуу, сүйлөө, жазуу боюнча көндүмдөрдү өркүндөтө турган, улам айткан нерселерди улам кайталап, мынакей, жакшы болду. Ачылдыбы? Тезирээк ошол эле видеону көрсөтсөңүздөр, ошол менен бүтө эле. Мына мобилдик тиркеме биздин сайтыбызда. Чындыгында биз ушул жерде иштешин көрсөтөйүн дедик эле, бирок деген үнү чыкпайт экен, мындай эле карап алыңыздар. Демек, ичине кирүү, мына бул жазуу иши. Жазуу ишинде эң негизгиси сүйлөмдөгү сөздөрдүн орун тартиби. Ошол орун тартибин туура коюп, сүйлөмдөрдү туура түзүү жана ошол аркылуу машыгуу жана ошондой эле сүйлөө субтесттери боюнча биринчи деңгээлден башка деңгээлдерге улануучулук таризде темалар берилген дагы. Ошол кандай машыктырыш керек, кандай сүйлөш керек, улам кайталап, кайра айтып, кайра текшере отуруп, адам өзүнүн ушундай көндүмдөрүн өстүрөт. Жакшы. Эми ушул мамлекеттик тилди өнүктүрүүдө биздин окуу жайларыбызда дагы республикабыздын деңгээлинде чоң иштер башталган экен. Албетте, бул деген эчеге эле баштала турган нерсе болчу. Анткени Кыргыз тест системабыз 12-жылы түзүлө баштап, 13-жылы концепциясы бекитилип, ал эми 14-жылдан баштап тест киргизилбедиби? Жана талаптар 14-жылдан баштап, 15-жылдан баштап бардык өлкөдөгү бардык мекемелерге таркатылып берилип жатты. Бирок ошондой болсо дагы ошол биздин Кыргыз улуттук университетинде биринчилерден болуп биздин деңгээлдештер окутууну башташкан экен. Биздин кесиптештерге
ыраазычылык билдиребиз. Ошондой эле бул иш улантылып, Ош мамлекеттик университетинде дагы бүгүн деңгээлдештирип окутуу боюнча атайын окуу колдонмолору түзүлүп, атайын тесттерди түзүү аркылуу, ошону колдонуу аркылуу окуу жайга кирүүдө абитуриенттердин деңгээлин тапшырып, аларды тайпаларга бөлүү иштери дагы каралып жаткан экен. Бул абдан жакшы иш. Бул жөрөлгө бардык жакта жайылтылып, жалпы ошол улуттук программасынын аткаруусуна таасир этет деген ойдобуз. Ал эми дагы бир сиздерге болгон биздин иштеп чыгып жаткан нерсебиз бул сөздүк колдомо. Буйруса мамлекеттик тил күнүбүзгө карата сиздерге сунуштайбыз дагы. Бул биздин чоң белегибиз болот. Ушул нерсени сабакта дагы, дегеле жеке окууда дагы колдоно берүүгө мүмкүнчүлүктөр ачылат. Ошентип, урматтуу жыйындын катышуучулары, сиздерге мен өзүбүздүн ушу тилибизди өнүктүрүүдө, наркыбызды көтөрүүдө, аны даңазалоодо чоң ийгиликтерди каалайм. Анткени тилибиз бул дилибиздин көрсөткүчү. Баарыбыздын санабыз тынч болуп, дилибиз дайым ушул кыргыз элибиз, тилибиз деп эле жүрөгүбүз согуп турсун. Баарыңыздарга ден соолук каалайм. Кийинки сөз кезегі жасалма интеллект жана мамлекеттик тил деген баяндама менен Керек жоқ, бұл жақтан да сөйлеуге аракет қылайын. Ашып қойып. Арбаңыздар, урматтуу жыйындын катышуучулары, мен баяндамамды кыскартам. Негизи 10 минут берилген болчу, 5 минуттун ичине сыйдырганга аракет кылайын. Темабыз жасалма интеллект жана мамлекеттик тил. Негизи мындан алдыңкы баяндамаларда өзүңүздөр да көрдүңүздөр, көйгөйлөр айтылды, жакшы жактар айтылды. Менин баяндамамдагы мазмуну негизи көйгөйлөр жана ошол жакшы жактарга да токтолобуз. А дегенде албетте бир жакшы бир сүрөттөн баштайлык. Эми жазууларды көрбөй элесиз, бирок баарыбыз эле билебиз, улуу бир тилдин мураскорлорубуз. Мына Спутник радиосу тарабынан даярдалган жакшы бир сүрөт. Аттын жабдыктары, эми жабдыктын бардык аталыштары өзүнчө бир аталышка ээ. Бирок бир нерсени айта кетишибиз керек. Мисалы, акыркы 1 жылдын ичинде оозуңуздардан нокто деген сөз чыктыбы? Же басмайыл деп айттыңыздарбы 1 жылдын ичинде? Демек, тилибизди замандын талабына жараша өнүктүрүүгө тийишпиз. Же болбосо мына заманыбыздын унаасы дейлик. Ушул унаанын канчалык бөлүгү кыргыз тилинде аталат. Эми терезе, дөңгөлөк, балким бир 2 колдун бармагын манжаларды өтө турган сөз саны бул тетиктердин аталыштары. Эми бул жактан эмнеге келгим келип атат? Бир, кыргыз тилин замандын талабына жараша өнүктүрүүгө тийишпиз. Эми ушул идеядан чыгып кайсыл бир доорго келатабыз? Жаңы бир доордун эшигинде турабыз. Маалымат доору дейбиз, же болбосо смарт доор дейбиз. Смарт деп аталганын себеби бардыгыбыздар билебиз, акылдуу дегенди түшүндүрөт. Англис тилинен которгондо бизди чөйрөлөп турган буюмдардын бардыгы акылдуу болуп бара жатат. Жада калса жакын күндөрдө чайнектерибиз дагы, чай кайнаткан жөнөкөй чайнектерибиз дагы акылдуу болуп баштайт. Биздин негизги бул жактагы эми максатыбыз эмне? Ушул акылдуу чөйрө менен азыркы учурга чейин биз классикалык түрдө буйртмаларыбызды берип келдик электе. Эгер жөнөкөй мисал бере турган болсок, мисалы сыналгыга кийинки каналга өттеш үчүн ушу пульт аркылуу кийинки канал баскычын басат элеңиздер, же болбосо үнүн жогорулат дейтиңиз. Эми ушул смарт чөйрө менен жаңы бир доор келатат, кадимки тил менен байланышып баштайбыз. Башкача айтканда телевизор менен сүйлөшүп баштайбыз, сыналгы менен. Же болбосо акыркы күндөрдө сиздер да билесиздер, айдоочусуз унаалар пайда болду, батыш мамлекеттеринде колдонулуп келатат. Ал айдоочусуз унаанын ичине киргенде кайсыл тилде баарлашабыз? Ошол маселе көйгөй турат. Буюрса эми биз жаштар катары кыргыз тилинде баарлашалык, өзүбүздүн буйртмаларыбызды, командаларыбызды бул акылдуу чөйрө менен
акылдуу интеллектүү чөйрө менен кыргыз тилинде баарлашалык деген максат менен жолго чыктык. Тил комиссиясы буюрса колдоп берди. Анан 4 баскычтан турган, 4 этаптан турган ишти ишке ашырып жатабыз. Жасалма интеллект негизинде ошондо кыргыз тилинде сүйлөгөн программалык продукт. Бардыгыздар англис тилинде билесиздер, Siri бар, мисалы Google'дун Google Assistant сыяктуу программалары бар, Россияда Яндекстин Алисасы бар. Ошол сымал Кыргызстанда биздер дагы буюрса бир продукт иштеп чыгалык деп 2 баскычын буюрса ишке ашырдык. Текстти үнгө айландыруу, үндү текстке айландыруу. Эми быйыл негизи текстти семантикалык анализине жана тексттин синтезине токтолобуз. Анан 2023 жылдын аяктарына буюрса бул продуктту биз жалпыга жарыялайлык деген максатты өзүбүздөргө койдук. Бул продуктубуз толугу менен машинанын үйрөнүүсү, machine learning деп англисчеде аталат, орусчасы машинное обучение, кыргызча машинанын үйрөнүүсү деп которуп жүрөбүз. Кадимки адам баласына тил үйрөткөндөй эле машинага тил үйрөтүп жатабыз, бирок машинанын өзгөчөлүгү адам баласы 10 жылдын ичинде 10 жашка чейин үйрөнө турчу тил деңгээлин машина бир жуманын ичинде же болбосо модельге жараша бир күндүн ичинде үйрөнүп коюуга мүмкүнчүлүгү бар. Дагы бир жыйынтыктап жатам, дагы бир кызыктуу маалыматты сиздер менен бөлүшө кетейин. Эми негизги биз адам баласы катары маалымат доору деп атпайбызбы? Маалымат доору мына 2001 жылдан бардык адамзат чогулуп 1 экзобайт маалымат өндүрүптүрбүз. Маалымат өндүрдүк дегенибиз эми компьютерде видео тартып жатабыз, сүрөт тартып жатабыз, текст жазып жатабыз. 20 жылдын ичинде сиздер да бул слайдта көргөндөй 40 000 эсе көбөйүптүр. 1 экзобайт 1 миллион терабайт дегенде, ошондо 1 экзобайттан 40 000ге 20 жылдын ичинде секирип жатабыз. Башкача айтканда геометриялык прогрессия болуп атат да бул жакта. 20 жылдын ичинде 1ден 40 000ге. Албетте бул жакта 40 000 мындай болбош керек эле, 40 000 бул жака батпай калыш керек эле да, эгерде батыра турган болсок. Бирок канчалык көп маалымат өндүрүп атканыбызды жакшыраак элестетиш үчүн дагы бир мисал бере кетейин. Эгерде 2001 жылы ушул бир эле унаага бата турган маалыматты өндүрдүк дейлик, бир унаанын узундугу бир 12 метр дейлик, ошондо 40 000 эгерде унааны 20 жылдын ичинде 2020да кайсыл деңгээлге жеттик дегенде 40 000 унааны бардыгын арка-аркага тизе турган болсок, сиздердин оюңуздарча канча узактык болот эле? Көп кыйнабайын, 40 000 жүк ташуучу унаа 480 километр. 2001 жылы бир эле унаа болсо, азыр биз адамзаты катары 40 000 ошондо Бишкектен Ошко чейин үзгүлтүксүз кете турган бир автоунааларды толтура турчу маалымат өндүрүп жатабыз. 2030 жыл болсо бул 100 000ге жетет. Ошондо ар бир 5 жылдын ичинде 2 эселеп көтөрүп жатабыз маалымат өндүрүшүн. Биздин ошон үчүн негизги көйгөйүбүз эмне болуп жатат? Ушул маалымат доорунун ичинде кыргыз тилибизди жоготуп албайлык. Сиздер да буйрса салымыңыздарды кошуңуздар. Рахмат.
кемшіліктерді көпшілердің бары айтылды. Жарнамалар болса, баса белгілерім айтылып кетті. Негізінен де бұл жарнама жөнінде мыйзамының 26 бөлігіне салайық. Жарнама жарнамаларын мемлекеттік контроль баяғы бетер монополияға қарсы болғандардың бәрі құқықтарына береді екен. Алдағы ошол органдар тарабынан баяғы шектеулер белгіленді деп штрафтар баяғы қалуға бар. Бірақ ошол менен де бізге азықты учурда биздин баягы улуттук ченемдик актылардын бүгүнкү замандын талабына ылайык көзгөлөрдү бүгүнкү талап кылынат. Ачык айтканда ошонун биринчи азыркы кездеги биздин мыйзамдарыбызды жана ушул жерде көзөмөлдөй турган ченемдик актыларды сиздер менен биргеликте өзгөртүүлөрдү киргизебиз деген оюбуз бар. Ошого биргеликте иштейбиз деген ниетибизди айтат элек. Анда жыйындын эми иш-чаранын анда сыйлоо бөлүгүнө өтүп, Кыргыз Республикасынын тарайкы мамлекеттик тил жана тил саясаты комиссиясынын сыйлыктарын Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиянын номер 33 буйругу. Кыргыз Республикасынын президентинин 2021 жылдын 28 июлундагы номер 319 жарлыгы менен бекитилген Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссия жөнүндө жобого ылайык жана келген сунуштардын негизинде буйрук кылам. Мамлекеттик тилди өнүктүрүүгө жана тил саясатын өркүндөтүүгө кошкон зор салымдар үчүн Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиянын сыйлыктары менен сыйланышсын. Ардак грамота менен Кудакеева Асель Рыспековна, Бишкек шаарынын медиасынын борбордук аппаратынын документтик камсыздоо жана контролдоо бөлүмүнүн баш кадиси. Кусурманова Айниса Ташматовна, Бишкек шаарынын медиасынын социалдык өнүктүрүү башкармалыгынын мониторинг жүргүзүү жана социалдык кызматтарды көрсөтүү бөлүмүнүн адиси. Токтоналиева Айнура Бектеновна, Бишкек шаарындагы номер 35 орто мектебинин кыргыз тили жана адабияты мугалими. Момбекова Эльнура Амановна, Бишкек шаарындагы номер 9 мектеп гимназия окуу тарбия комплексинин кыргыз тили жана адабияты мугалими. Бектурганова Жаңыл Абакировна, Бишкек шаарындагы номер 25 орто мектебинин кыргыз тили жана адабияты мугалими. Кенжебек уулу Асанбек, Жусуп Ала Сагынатындагы Кыргыз улуттук университетинин география, экология жана туризм факультетинин ага окутуучусу. Төрага Каныбек Осмоналиев. Урматтуу мекендештер, урматтуу Бишкек шаарынын тургундары, урматтуу кесиптештер, Кыргыз улуттук университетинин жамааты. Биринчиден биздин кичинекей болсо дагы өзүбүз үчүн абдан маанилүү болгон сыйлоо грамоталары менен сыйлангандарды куттуктагым келет. Мен түшүнүп эле турам, Кыргыз улуттук университетинде дайыма авангарддык иштер жасалып келген, будан ары да жасалат. Баардык университеттер сиздердин туунду университеттер деп эле айтып жүрөм ачык эле. Алды ректор болушту, алды академик болушту. Бирок баарыбыз өзүңүздөрдүн баягы флагмандык касиетиңиздерди көтөрүп жүрөсүздөр. Ал эми Бишкек мэриясы боюнча тил менен иштөө, анча-мынча симпикилерди айтуу,
туура кабыл алып атканыңыздарга мен терең ыраазычылык билдирем. Кептин баардыгы жазалоо, коркутуу, үркүтүү эмес. Чынында эле Бишкек абдан чоң, анан абдан татаал шаар. Мен өзүм Бишкек шаарынын депутаты катары мурдагы жакшы билем. Бирок баары бир аракет кылышыбыз керек. Айрыкча мен мекен эмелерге, кесиптештериме кайрылгым келет. Мектептин директорлоруна, бала бакчанын башчыларына, сиздердин эмгек, сиздердин аракеттен көп нерсе көз каранды. Ошол атактуу деген мектептердин базасында кыргыз класстарын ачуу маселеси, аны депутат болуп жүргөндө эле көтөрсөк, анан баягы болбогон стереотипти сындыруу маселеси. Биз өзүбүз аракет кылбасак, эч ким бизге муну жасап бербейт. Баарыңыздарга үй бүлөлүк бакыт каалайм, кесиптик ийгиликтер болсун, жашасын биздин мамлекеттик ыйык эне тилибиз. Рахмат баарыңыздарга. Кыргыз телевизии маданиятыбызды, аада салттарыбызды, ülkü дөлөттөрүбүздү ыйык мурастык катары бекем сактап, кийинки муундарга татыктуу өткөрүп беришибиз керек. Кыргыз Республикасынын борбор шаары болгон Бишкек шаарында кыргыз тили өнүктүрүүгө жана анын кеңири колдонулушуна ар бирибиз өз салымыбызды кошолу деп айтмакчымын. Анда ушуну менен